Ассаламу алейкум. Кыргызстанда эң көп айдалган BYD E2 бизге келди. Ушундай ошибка менен күйүп келди. Кичинекей эле проблема десек, бирок аябай чоң проблемага айланып, батарейканы алмаштырышка туура келди. Ушул видеону до конца көрсөңүздөр, мен сиздерге баарын түшүндүрүп берем. Диагностика кылсак, инвертордун ичинде платасы күйүп калыптыр деп чыкты. Азыркы учурда ушул инверторду чыгарып аткан учурубуз. Азыр инверторду чыгарып бүттүк. Андан кийин чыгарып бүтүп, платасын алмаштырып, кайра салдык. Ошибка жок. Прошивка кылдык, компьютер менен баары жакшы. Бирок дагы ошибка күйө берди. Кайра машинаны көтөрүп, мынакей азыр батарейкасын түшүрүп аткан учурубуз. Батарейкасын мынакей түшүрдүк. Түшүргөндө видеодон батарейканы байкасаңыздар болот. Батарейкада эч кандай герметик жок. Мындай эле болттар менен катырылган. Бул жерден байкасаңыздар болот, бул жерге удар болгон, ошондайынан фреон ичине тамчылап ага берген достор. Муну жакындатып карасаңыздар, бул жерде окисление болгон. Ошол суунун айынан баардык батарейкада ушундай бирдей окисление болуп, батарейка ошол үчүн ошибка берген туугандар. Бунун жанындагы таза батарейка. Таза батарейкада көрсөңүздөр таптаза. Каучуктан да повреждение болуп, айдап жүргөндө суу да кирген туугандар, бир эле ал эмес. Анан кийин буну кайра ремонт кылууга болбойт, себеби бул окисление болгондон кийин күйүп кетиши ыктымал. Ошондуктан буну кургатып, кайра салып, анын невозможно деп жаңы батарейка салыш керек болду. Жаңы батарейканын баасы $5000 туугандар. Ошондуктан машина алып атканда жакшылап текшерип алыңыздар. Өзбекстанга келиши $5000 экен туугандар, бизде $3000 болсо керек. Бул видео пайдалуу болсо лайк баспаңыздар.